Менин атым Жылдыз. Мен бактылуу аялмын. Мен бактылуу энемин. Бирок күндөрдүн биринде жашоом оорлошуп, демим кыстыгып кыйналып кеттим. Уйкум качып, азап тарттым. Жанымдын оорусу мени акырындап жей баштады. Жашоомдун маңызы жоголуп, баарынан бекинип, өзүм менен өзүм болуп калдым. Балдарымды да такыр карабай, көңүл бурбадым. Мага баары бир болуп калган эле. Өзүмдү башкарууга эрким жетпей калган. Жакындарым өзүңдү колго ал, сени эне дейт, балдарыңды карап иште, мунун баары өтүп кетет деп көп айтышты. Анан балдарымды эстеп, мен өзүмдү да, аларды да кош азапка салганымды ойлодум. Акыры мага бир гана кесипкөй жардам бере аларын түшүндүм. Жылдыз, билесизби, депрессия, көңүл чөгүү бул алсыздык же мүнөздүн начардыгы эмес, жалкоолук да эмес. Бул сөзсүз дарылоого муктаж, дарылай турган олуттуу оору. Мен мунун баарын жеңдим. Силердин да колуңардан келет. Жардам сурагандан уялбагыла. Мен мына ушинтип жаркын жашоого кайтып келдим. Мен бактылуу аялмын, бактылуу энемин. Мен сыяктуу эле ар бириңер бактылуу боло аласыңар.